Assalamu алейкум, урматтуу Кыргыз калайык жумурай журт. Мынакей биз Кудай буйруп эфир ачып баштап атабыз. Үчөөбүз өчпөс өнөр деп, баары өтсө да өнөр өчпөйт экен. Устаттар өнөрлүү өлбөйт деген бар Ошон үчүн мынакей ортобузда Бакыт Шаршеналиев, нар жагында Эсен Жабаев, бер жагында Аман Жабаев. Үчөөбүз акырын элге маек кылып өзүбүзчө. Бир кумардан чыгууда бул. Биз паппишчик топтоп анан мында астыга чыгыш эмес. Өзүбүз жөн эле ичибизде жан дүйнөбүздү элге арнап, элге тартуулап, ичибизде кандай өнөр бар, ушуга чейин эмнени үйрөндүк. Элмирбек устат эң биринчи Эсен экөөбүздү алып чыкпады эле. Төкмөлөр келсе төрбөшөткө эгиздердики жакшы айтыш, бирөөнү издеп келатып, экөөнү чогуу тапкандай, же күзүгү менен айтышып күлүп жайнап жаткандай депчи. Керемет сөз. Керемет сөзбү. Элмирбек устат ошентип алып чыккан. Анан кийин мына берди жайын түшүндүрсөк, өзүң айтып түшүндүрүп кетесиң. Башынан баштайлы да. Сөз башынан мындай болуп атпайбы? Бул жерде негизи эле Бакытка рахмат айтсак болот. Анткени могул ушул студияны толук Бакыт каржылап, спонсор болуп, жерин да берип, ичин баардыгын, жазалгасын баардыгын ушул Бакыттын эмеси болду, күчү болду, көбүнчө ушул Бакыттын күчү болду. Анан Кудай буйрса ушул студиядан көптөгөн сиздерге чыгармалар, эрмек, жакшы сөздөр болот, Кудай буйрса. Бирок бул студия дегенде негизи үчөөбүз баштайбыз деп баштабады элек башында. Башында. Анан эле өткөндө бир мени карап көрүп калдым да өзүмдү. Мамбет деген акын бар го. Ошонун эфиринде жүрөм го. Өзүм студия. Өзүбүз жүрөбүз, ичебиз. Алда келип тарткан. Мында калды тиги студияны биз ачып мына деп тарткан турганда макем келип калып тарталы депчи. Бүт баары камералар дайын экен, балдар дайын, тартып көрөлү. Ушундай жакшы бир залкарлардын баян сиз да жакшы билесиз. Биз отуруп тартылып калдык, ошо менен Мамбет акын бысымда биринчи эфир тартып ушул жерге студияга тартып кетти. Кудай буйрса дагы улан мындан ары дагы эфир түшүрүп турабыз. Макем келет, залкарлар бар. Эшигибиз ачык ар дайым. Баарын чакырып турабыз. Эгер ижарасын берип тартамыз деп тартып беребиз да, уруксат беребиз. Айтор бут тосмой жок бизде. Анан өчпөс өнөр дегенде баягы өзүбүздүн эфирибиздин аталышы да өчпөс өнөр деп. Эч убакта өнөр өчпөйт экен. Кандай өнөр болбосун өчпөйт экен. Баягы ар бир кесип ардактуу дегенде ар бир өнөр ардактуу да. Ар кандай өнөр, бир гана акындык, ырчылык эле эмес, комузчулук эле эмес. Канча деген өнөр бар, өнөр пост бар. Ошондой өнөрлөрдүн ишке каталбайт экен, чыгарат экен. Ошондой кенен эфир болсун деп эч кандай чектөө жок. Чакырып турабыз, эфир уланып турсун. Биздин эфирибиз ушундай эгиз төкмө акындардын катышуусу менен уланат. Кийинки дагы сөз өзүнүн угунан чыкпасын, улантып туруңуз. Кудай буйрса жана өчпөс өнөр деп атпайбы? Эмне болчу? Мындай карап келсең, канча деген адамдардын өмүрү өчүп калып атпайбы? Өмүр бул өтө хандын да, бийдин да аты жыты жок кеткен. Өмүр өчөт, бирок өнөр өчпөйт деген изги тилек менен мындан ары дагы өнөр өчпөсүн, өркүндөсүн. Элдин негизи эле маданияты бул өнөрүндө камтылган экен да. Ошо Кудай буйрса ушул. Ошондо берге өчпөс өнөр деп туруп, баардыгы келе берет экен да ошондо, Уус, Шер усталар, дагы кимдер? Кыргыздын кол өнөрчүлүктө өнөр аттуунун баарын чакырабыз да. Конокко келип, меймандыкка келип, ушул жерге биз менен маектешип, сыр бөлүшүп, Баягы кээ бир эл ичинен угуп калабыз го. Ушунчалык бир өнөр күчтүү эле, балким чөптөрдүн касиетин билейин, башкача дагы өнөр бар, таапчылык жайы бар, саяпкерлик бар, мүнүшкөрлүк бар, көкбөрчүлүк, ушундай өзү менен кошо алып кетип калды деп дагы иштер ачышып калат го кийинки убактар. Андай болбостон бизге чакырып, ошолорго мүмкүнчүлүк түзүп берип, элдерге кененирээк жайылтканга биз да салым кошуп калалы деген изги тилегибиз бар. Аман мырза айтып кеткендей, биздин максатыбыз таанылыш керек эмес, акча табуу эмес, жөн гана өзүбүздүн мындай кичинекей телебиз болсун деген ой максат. Аман Эсен экөө дагы 70 түрлүү өнөр билген жигиттер десем жаңылышпайм. Ушул ишин жазылганларын экөө жасады. Бул оюн чийимди да экөө ойлоп таап, ушул сунуштап алып келип орнотушту.
бул жигиттерге дагы колдон буттан алып ушундай студия ачканыбызга салым кошуп тартабыз деп турган учур. Калган колдоо сиздерден, эфир бизден болсун. Ооба, Кудай буйрса, муну айтып калбадым, бул деген ошол атайын жалюзи чыгарган тааныш айылдаш. Жакшы экен бирок. Байкебиз, инилерибиз ошол жерде иштейт. Дагы кезинде жардам кылып ушун. Анан кийин жана намек катары айттыңбы же чын эле айттың бери ижарага өрө чындап эле келип баягы кыргыз өзүбүз колдон алып буттап ушинтип өзгө өрнөк болсок эфир керекпи, студия керек болуп ушундай тартылат элек дей турган болсоңуздар, мынакей ушул жердин ижарасы андай деле кымбат эмес, андай деле арзан эмес. Баягы чуксаң тишке кирет, чукпасаң тишке кирет дегендей мындай ушундай да ыңгайлуу баанын негизинде. Анан Кудай буйрса, анан бизде спонсорубуз бар. Ушундай жаңы ачылып атканыбызга карабай Кудай буйрса спонсор Эко спамасын барып баягы массаж кылып, денени жибитип, сергитип, кайра бериге келип ушундай жакшы элге өнөрүңөрдү тартуулагыла деп. Эми өчпөс өнөр деп баягы баштайын деп баштай албай айтайын деп айта албай ушинтип кыйнала бергендей болуп аткан жоксуңбу? Бирдеке айткың келип аткан жокпу сен? Көп эле нерсе айткым келип атат. Жок эле. Бирок эми баягы акындын куралы комуз эмеспи? Жанына шерик улакчынын куралы ат деген. Ошону сыңарындай колуңа комуз тийгенде анан сайрайт да. Залкарлар даңкталмайын, жаштар баркталбайт деп. Ушундай залкарлар даңкталмайын, жаштар баркталбайт деп. Башында залкарлардын чыгармаларынан Кудай буйрса. Анан кийин бир аңгемеден айтышып сакса, сонда азыркы учурда сотко каралып, китеп каралбай калып атпайбы? Ансагандай китептен, кызыктуу аңгемелерден айтышып ушул жерде. Эркин темада болот. Анан комментарийге калтырып кетиңиздер, элдин талабы, элдин суроосу кандай, астына жаза кетсеңиздер видеону. Кийинки чыгарылыштарды дагы сиздер көксөгөнбүз видеолорду чыгарганга даярбыз. Кудайым буйруса, эфирибиздин келечеги кең болсун, телегей тең болуп, жаалап колдоп турган сиздерде эл болсун деп. Залкарлардын айтышынан жана үзүндүлөрдөн бир аткарып бер. Сураналы акырын комуз болгон. Келиңиздер эми залкарлардын баяндарынан баштайлы. Өткөндө Мамбет акым ушул жерге эфир тарткан залкарлардын баяндарын айтсаңыздар болмок деген дагы сунуштардан угуп калганбыз. Ысмайыл Борончиев деген акын атабыз өткөн кайсыл жерге келсең ошол жердин ырнырда деген Сары Өзөн чүй деген кенен экен. Баары суу кучагына батырып атат го. Ушундай Сары Өзөн чүйдөн чыккан залкарлардын бири Ысмайыл Борончиев атабыз. Жана ошондой эле Ысмайыл атабыз эң алгачкы ирет жолуккан устаты Калгакиев атабыз менен саламдашып учурашкан ырын аткарып берейин сиздерге. Ал учурда театрыбыз эле бар болчу, филармониябыз жок болчу дейт. 1936-жыл дейт. Өнөр постордон атай деле тааныйм дейт Ысмайыл атабыз. Келген жөн жайын түшүндүрсөм, театрга алып кирди Карамолду Орозов. Жана ошондой чоң залкарлар Калгакиев атабыз отурган экен. Ой, Ысмайыл деген бала экен, акын болчу боло экен, ырга жакын болчу боло экен деп өзүмдүн жөн жайым түшүндүргөндөн кийин Калык атабыз айтты дейт, ырдасын айланайын биринчи, ырын угалы деп комузун сунуптур. Ошондо Ысмайыл атабыз сүрдөп, тердеп, тепчип Калгакиев атабыздын астын ырдап турган жери бул. Саламатсызбың агалар, саламын айтат балаңар, тоғуңдуң издеп кел аткан торпогуңар танаңар. Амансыңарбың агалар, айылдан келди балаңар, кулунуңар тайыңар, ошол курулай жүргүн барыңар. Жогор жагы чоң токмок чүйдөн келген баламын, чогулушта көп ырдап үйрөнбөгөн баламын. Өзүмдүн атым Ысмайыл Борончунун уулумун, какайганга какайган сыйлашкандын кулумун. Акын калыгаганын алсам деп келдим сабагын, көрөнгөңдөн жуткурсаң менин көбөйөр белең жамагым. Араңарга кошулуп акын болсом деп келдим, менин акталар бекен талабым деп кайрып саламдашып ырдаганда Калык атабыз бир чети жооп кылып, бир чети батасын берип минтип ырдап турган жер Калык атабыздын оолу дейт бул. Саламдашып бейик ырдадың, салттууга акынды баштанып, ошонун жакшы чынында балам
Güllükte jettiler singe takşalıp toplulurda bergenin tolkundattın gözümdü topuma çennip bedeyin balam toplutup kalsan sözümdü başlıklap dağın verirmin şobaya kaptır jürüdün gözümdü halantın bolsoң tartınba tayançın boldu men артыңда есің болсоң елбек бол ел көңілінде қалтырба үст үстінде күчөтүп үніңді қошып саңқылда ақындық деген оген болып ағып жатқан май қоқшып малыңда жұтып қалбасаң батыл бір кетпең ай қоқшып ел танығың артынан балам елшиптір құнаны қай қоқшып деп ақындық жолға салған дейді қалға тауыс ысмайыл атауысты. Салқарлардың баяны менен ушинтип баштап алсак, образга кирип кетем алдаганда. Өзүң иштеп бышырып алдың да? Мен көбүнчө аялын жаттап бердесиң. Уккандан уккан боюнча түшүнүп жаттап калам да. Забир Бейсенбай атабыз куйма кулак турбайсың анда. Баягы куйма кулак, акма кулак, таш кулак, кум кулак дегендер болот го. Билбейм, эл таразы, эл сынчы өз эли балар. Бирок мен көбүнчө уккан боюнча жаттайм. Замирбек атабыздын айтымы боюнча төкмө кезде төр бошоттон бир уктум эле. Ошол боюнча аябай жагып эки залкардын жолугушканын жаттап калдым эле. Барган жерде айтып жүрөм. Азыр уккан жаттап жакшы экен. Жакшы, эми баягы төккөндү көргөндө зумурду кыбырайт, тулпар көргөндө төрт аягы тыбырайт деп аманы алкынып, эседи жулкунуп турган ушуларга кезек бербесек да болбойт. Өзүм эле алып кечке чейин бакылдай бергенде дагы бул жагы бааланбас болуп калар. Ошентип калат. Жанында эгиз сыңарым турган соң эгизтерге эркин микрофон берейин. Ошентип калат. Сиз ойго батып кеткен жоксуздарбы? Мен алып барчу эле, сиз алып барчу эле, мен алып барчу кеткен жокмун. Жок, сен алып кетесиң азыр. Келиңиздер, залкалардын баяндары менен баштап алдык. Сиздерди өнөрдү сүйгөн элим колдоп, коштоп турса, дагы Кудай кааласа, алда кенен деген керемет эфирлер тартуулайбыз. Тулпар көргөндө төрт аягы тыбырайт, ырчы көргөндө оозумурду кыбырайт деп эки сыңарым олтурат. Эгиздер Аман Жабаев, Эсен Жабаев кыргыз казакка төкмөлүктү берген, бирок эгиз төкмөлүктү кыргыздарга берген экен. Эки жигиттен дагы бир эбегейси зор чыгармалар чыгат деп күтүп атабыз. Залкалардын баяндарына бир аткарып бербейсиздер? Ошондой кылалы, ке. Кайсы чыгарманы аткарып бересиз? Эме кылалыбыз азыр Раймалы менен Бегимайдын Махабат дастанынан кыскача үзүндү айтып берели. Кайыптан гана пайдаланып болдум бу карыгач үчү чырагын кадырлап учурашканга канагат кылып турамын. Табылма келген экенсиң, талпынып учар убагым, таасындап айткан сөзүңдү тас эле канды кулагым. Эсиме салдың эркекай эсил го жашты убагым, угансыба калдым үнүмдөн карагым казактына мөлтүрө булагым. Жылажың канасын дуңа добушун, жылуулугун билгизген жакшылап уккан адамдын жанына кубат киргизген, токтоп калган жүрөктү токтоосуз кайра жүргүзсүн. Көңүлүмдөй ачылган карагым тот эле кушуң сен кимсиң? Өзүңдөй гана өңдүң түсүнү көрбөгөн өзбегелинден көрмөк турсун укпаган жомокчунун келинен периште болуп келбеген перилердин ариринен акканып калдым адашып айта турган кебимен жалтана түштү харылыга жарыгым жалынду жаштык эдемиңе. Кылымда кыздын атудум, кыргызда кыздын чачудум, кызыгын көрбөй күйнөнүм, кызыйла басмакулук. Кыргызы экмичөң акын кызы, биз сага кылалы урмат баш уруп, божурай бербей агабыз бошотсо деп сулууну. Босогону жөлөшүп абыл күндө бос балдар турат шашырып.
баракелде. Сенин аткарып туралы. Бол, жагылы жетишти болду окшойт. Бирок Раймон атабыз эгиз болгондо эчең кыздын бу шат этип окшойт ойлоп кеттим. Вообще ичинде де кылмакта. Келиңиздер мынакей Эсен Жабаевдин ошондой эле Аман Жабаевдин керемет чыгарма болду. Раймон атабыздын дагы керемет чыгармасын өзүнүн апа кейине жеткире аткарып берди. Ата кейине кетип калган жок. Ата кейине кетип калды. Эми баягы кенен эркин болгондон кийин эркин ырдап. Негизи ошол эметип аттым да. Калк эми эл таразы элсинчи. Анан кийин баягы жаңы мына эфир бысмылдарды алып чыгып атабыз. Кемчиликтери болсо кечирип, жакшылыгын ашырып, жамандыгыбызды жашырып мынакей. Бизде андай деле эме эмес. Бай ичибизде жан дүйнөбүздө болгон өнөр менен бөлүшүп атабыз да. Бөлүшүп. Биргесте мисалы сага жанагы жагып өзүң иштегенсиң да. Смакен менен Калык атабыздын, Исмайыл атабыздын, мен Калык атабыздын айтышы жагып. Түйшөлүп уктасаң түшүңө кирип турсаң оюңан кетпей. Ошентип отуруп жаттагансың. Анысы кандай багыл ким эмне кылса да өзүнө жакканын сиңиреткен дейт ба, жүрөк кубка дейт го анысы кандай. Ушул жүрөгүбүздө кандай чыгармалар болсо, ошолорду элге аткарып атабыз. Акей эл дагы ишенди комуз жеп турду айткениңерге. Баягы айтып элек китеп азыр окулбай калып атат. Чын-чынына келгенде. Сотканы мисалы азыр бир эле WhatsAppка кирип чыгам дейт ошо менен. Кечки 6да кирсек, 9да, 10до араң чыгат, кээ-биркилер таңында чыгат. Китепке болсо азыр кирип чыгам деп эч ким айтпайт да, китеп текчеде мынакей чаң басып калат. Анысы кандай артыбызга мына китептерди жыйнап алып, китеп дүйнөсүн сыйлап алып ушундай келип аткандан кийин бир аңгемеден болсун, ар бирибиздин жеке кызыкканыбыз бар, Сен мисалы өнөрдөн да тышкары улак ат менен ат багасың, айнекти көтөрсөк атың кишенейт. Улакка түшөсүң, улак чабасың. Анан баягы ким кайсы тармакта болсо ошонун негизинде көп билгилерди мээсине жыйнайт. Трактористке жолуксаң трактор жөнүндө сөз кылат дейт, жолуксаң буудай жөнүндө дейт. Молдого жолуксаң кудай жөнүндө дейт. Ансыгандай сен улакчы болгондон кийин ошо жаатында бир аңгемеби, повестьби бар болсо элдин баарына кызык ушул. Сен деле эмес, ушу аңгемең кызык болуптур. Айта калбасаң. Жылкы демекчи, кыргыз жылкы сүйбөгөн кыргыз жокко. Аргымак дегенде ичип аткан ашын жерге кое турган элбиз го. Ансыңарындай жылкы тууралуу аңгемеден кеп башта десеңиз Сардарбек Рыскулов агайдын аңгемесин айтып берейин. Кыргызда Толбайдан кийин эле Бектен саяпкер болгон дейт. Бектен саяпкер кечирээк балалы көрөт дейт. Анан баласы жаш болуп калып, өзүнүн эки карындашынын эки уулун тарбиялайт экен саяпкерликке. Өз жалгыз тарбиялайт да. Анын бири Шергазы саяпкер болгон. Нурбиза эмеспи? Эмнени эстей албайсың? Мырзатор аңгемени айтып жатпайсың. Мырзатор аңгеме айтып атам, тиги эсекемде ой күчтүү да негизи. Шергазы экен жээни, бүт тууган жээни карындашынын уулу эки уулун саяпкерликке дайындайт экен. Бирөөсүнүн аты Шергазы, бирөөсүнүн аты Шамен экен. Шамен. Анан Бектен аксакал улгайып калат дейт. Бектен аксакал ушунчалык улгайып калган. Улгай элек кезинде бир канча күлүктөр таптаган экен, кезинде мыкты чыган саяпкер болгондо. Анан улгайып калганда Казакта бир чоң аш болот дейт. Ошондо тулпарларды, күлүктөрдү сынамакчы болуп чоң байге болот дейт. Анан байкеге кайсы аргымакты алып баралы деп 3 аргымакты таптайт дейт кыргыздар. Кара керди, торну, анан күрөң айгырды тапташат экен. Анан ошондо аксакалдар, билармандар айтат дейт, ой, Бектен аксакалга апарып бир сынатсак жакшы болор элем, ал киши да көзүнөн аксап калды, көзү көрбөй калды деп турганда эл ичинен күбүр-шүбүр кеп болуп, ошондо дагы Бектен аксакалдан бир кеңеш сурап койбойлу дейт. Анан макул дешип, Бектен аксакал боюдун кереги ууктарын баарын түрдүрүп, аштырып, аргымактарды бирден жетелеп өткүлө дептир да. Биринчи торун жетелеп өтөт дейт, кара керди жетелеп өтөт дейт, эң этегинде анан күрөңдү жетелеп өтөт экен.
жетелеп атканда дейт баягы аттар менен кошо агып басып дейт ууктарды кармап калбай атты дейт Бектен Аксакал. Ошондо сынап айтат дейт, кара кер менен торну жөн эле койгула, алып барсаңар күрөңдү алып баргыла, күрөң байгесиз келбейт дептир да. Анан болбойт дейт, эми үчөөнү тең алып бара берели деп 3 атты тең алып барып айткандай эле Бектен Аксакал айткандай болуп 2 бүлүк жолдон кара кер менен тору жиниги өлөт дейт, Марага жетпей. Күрөң баш байгени алып келген экен да. Ошондой мыкты саякердин жээни Шергазы менен Шамбет болгон экен. Экөө бир тууган бөлө. Анан күндөрдүн бир күнүндө Шамбет базарга өзү минип жүргөн атын алып барып сатып ордуна бир байтал алыптыр. Бооз байтал. Анын үйүнө айылга жетелеп келсе, айылдаштары, теңчүстөр айтат дей, сени кызыксың, Шамен. Өзүң минип жүргөн атыңды берип анан каякта бир кырчаңгы байталды алып келесиң, арыкта экен. Мындай кептер болсо анан Шамен айтат дейт, муну арыктыгынын ичинде баласы бар, бооздугунда. Көрөсүңөр, муну али келечеги алдыда улундар, тулпарлар туулат будан. Эми сынчылыгы ушунчалык ашып, жылкыны сынай билген да. Анан баягы жылайланбай эле тору кулун туат дейт. Баягы байталы. Анан тору кулунду тай болот, кунан болот үйрөтүп, кунандан баштап байгеге чабат экен. Анан өзү Шамен сакалдуу жигит болгон экен. Өзү жаш болгону менен сакалына бир дагы устара тийгизген эмес экен. Аябай чытырман токойдой болуп, бири-бирине чапталышып турчу дейт, сакалы. Майланышып. Кайда мен ошо учурда билет башки кандай. Бирок сакал койгондор билет башки кандай болот. Атайын айдап. Бүлбүлдөп турат окшойт да. Шул шамалга келип. Ошентип кичине кыймылдап турган го. Анан бир күнү ушунчалык сакалы коюу болуп турганынан жеңизи тамашалайт дейт Шамендичи. Ой, Шамен, сакалың чечип жатты. Сакалың чечпей чай иштеп. Бап деп эле коесуң. Озун кайты деген. Анысыңардай. Ана муртта өстүргөн турган. Чоң эле өстүргөн. Кирпик кажман түшкөн. Саатын бүтүгөн кош салып. Стирантыне Дед Мороз кылып берди. Айрылып жакшы айттыр. Анан Шамен озун каякта дейт. Шамен анан күндөрдүн бир күнүндө эл жыйылган мааракеге баягы торгунан минип барат дейт. Ушунчалык келишкен жылкы дейт, сындуу дейт. Мүчөсү келишип күлүп экен, сынынан чыгып турат дейт. Анан ошол жердегилер аксакалдар айтат дейт. Келишкен ат экен, келишкен тор ат экен. Үстүндөгүсү жигит мырза мейли, астында минген аты мырза экен. Деп ошондон кийин баягы тору кунан мырза тору атылып кетет дейт. Мырза тору албаган байге жок дейт. Мырза тору келгени ал элдин уруусуна ушунчалык малга байыт дейт. Малга марып дейт. Ушунчалык олжого тунуп, байлыкка байып, малга марып. Ушунтан абдан доктан турушат дейт, айтор малдуу келди болушат дейт. Жакшы. Ошо менен күндөрдүн бир күнүндө чоң бир той болот дейт. Маараке болмок экен. Ошол жерге аттарды байгеге кошобуз деп аттарды алып барганы калат дейт. Анан Шамен мырза торуну минип алып, өзүнүн белек уулун учкаштырып алып, баягы ат жарышка барат дейт. Жолдон баратып бир иген болуш керек дейт экен да. Сууду бир игенби, кандай болуп калар экен? Кошсом кошпозом деп атын жүнү тетир айланып турат дейт. Улам бир эки кемеге жарышка кошот дейт, кыска жерге. Сынын таба албай калат дейт да. Анан жарышка жакындап калганда жолунан Шергазы бөлөсү чыгат Шамбеттинчи. Ой шеке, бул тор аттын сууту кандай экен, бир көрүп берсеңиз экен. Дейт. Ошондо Шергаз шашылыш кетип бараткан экен, башка атчандар менен, башка жака бир ишчиптер менен. Анан жабыызын түрүп, атты арайланып, бери айланып карап, ой Шамбет, сен артка кайтпай эле коесуң го, жарышка кошо бересиң го бул атты. Жүнү жатып калыптыр дейт экен да. Жүнү жатып калганы кайсы деп ар ойлонот дейт, бери ойлонот дейт.
бир айы бар, ошону тапсаң баш байге сеники деп тамашалап койгон экен. Бая саяпкер бири-бирлери ошентип жол көргөзүп сындайт окшойт да. Шамен ары ойлонот дейт, бери ойлонот дейт. Буну кандай кылып кайсы жеринен кемтик кетирдим деп. Кайсы жеринде жүнү жакка кайсы жеринде түтүп калды экен депчи. Анын сыңарындай ары ойлонуп, бери ойлонон атты кыска улам чаптырып тери алып, бая жерден аттар айдалып атканда кийин шер казы көрүп калат дейт. Тыт сакал тапкан экен дейт экен да. Тиги бирок билбейт. Билбейт өзү. Улам тери алып таң ашырып аттын жанынан чыкпай түнүгүн ошонун жанында жүргөн экен. Суутун таап тура айтыр. Жашка кетип баратканда шер казы бөлөсү көрүп тапкан экен деп баа берет экен да. Ошо менен баа жерден Мырза Тоору жашка байгеге айдалып кетет дейт. Өзүнүн Бука Тору деген инисинин аты бар экен. Шамендин. Ошону минип алып анан түпкү сүрөдөп коет. Аркы күлүктөр кой берилип жерге чейин жетпей эле орто жолго чейин сүрүп барат экен да. Ошол жерге чейин барып Мырза Тоорун сүрөмөкчү болуп барат экен. Белек уулу чабат экен Шамендин уулу Мырза Тооруну. Бая жерден аттар кой берилгенден кийин жарым жолдон Мырза Тооруну сүрөп келатып, баягы тискини тартып эринин кашына уруп келатат да күлүктөрдөн, башын кой бербей. Ошондо жандай чап деп айтам деп бура чап дейт экен да. Анан бура чап дегенде кайрый койгон экен. Мырза Тоору баягы өзөндөгү суудан кеч үйсүнөн аттабай аркы үйсүнө айланып келет экен да. Ошон бар бир аттай турган жер жылайыктуу жер жок дейт, кайра айланып келет экен тайыз жерге. Ошол жерден анан бая Шамен башын мылжыгып каяктан гана мынтип айта калдым экен деп караса дейт, бир канча аттар узап кеткен экен да. Мырза Тоору артта калып калган экен. Ошол жерден болгон тискинден кой берип, башын кой берген экен. Көп аттарды эле узатып келгендей болду дейт. Эми Мырза Тоору бул учурда байгеге жетишпей калды. Жок деген илинип калса болот эле, баш байгеге илинбей калды. Байгеге арткы байгелерге болсо илинип калса экен деп тилениптир. Бирок Мырза Тоору келгенден кийин бир канча убакыттан кийин аттар келген экен да. Жанагы арыкта айланып артынан чыккандын ортосунда канча бир жерге барып баардан өтүп, канча бир чакырымдан кийин анан башын сорго тарткан экен Мырза Тоорунун. Тиги артындагылар анан келип атышат. Баягы ушунчалык кыл табына келтирип койгон деп ошону айтат дейт да. Анын сыңарында эми сурап калдыңыздар, ушундай кыскача аңгемесин айтып бердик. Аңгемелерди айтып отуралы. Азыр эми убакыттын тартыш учуру, бизде убакыт болгон учурда билген, уккан, оккан аңгемелерибизди элге жеткирип туралы. Бир окуган боюнча эле айтып, анан дагы бир-эки окусам дагы кенендерге айтып берет белем. Муну дагы бир-эки окуп каяна кенейт. Чыгарма баш эте ушул болсо. Же өзүң оюңан кошуп, көркөмдүк салайын датсың. Том 5 томдук кылып. Эми ошондо болсо мынакей баягы көптүн эл да күтөт, мына үчөөбүздүн башынан баштап Акынбыз деп атабыз, Элмирбек устат алып чыккан деп атабыз, Аалыбайка алып чыккан деп атабыз, Жеңишбек устат. Негизи эле бул баардык эле устат. Аалыбайке, Жеңишбек байке, Элмирбек устат болчу. Шекербек Адылов устатыбыз бар, дагы устатыбыз, Амантай устатыбыз бар. Кыскасы ошолордун баягы улуудан учугун улап келаткан өнөрдүн төкмөчүлүк, жамаатчылык, айтуучулук өнөрүнүн ушул жолунда биз дагы Кудай таалам кырсыклаш кылып, үзөңгүлөш кылып кошуп койгондон замандаш болуп, анан колго комустарды алып, кооздоп, чалып, элге бир айтыш куруп берелем үчөөбүз. Айтыштын түрү болот. Эркин айтыш, тем айтыш, анан табышмак айтыш, табышмакка ата-бабаларыбыз ушундай кылган. Эми бул эфирде убакыттын чектелүүсүнө жараша азыр алым сабак кылалы. Ойлоп атпайбы, табышмак айтып кетти. Таң атып кетти. Буюрса алдыда эфирлерге табышмактагы айтышканга аракет кылалы. Акый айтышабыз. Акый эмнеге айтышабыз? Макал айтышабыз. Кыскасы баарын айтышабыз. Башын өзүң баштап бер. Үчүн көпчүлүк айтпайт да, өзүң башта, сен баштайсың. Сакалың бар го деп айтпайт да. Сен баштаганга татыктуусуң. Баштай бериңиз.
учатының анда тартышсын бүгін үч акын. Бачым айткын жамактың элемесе бателең мындан учасың. Ой экиңе кис бири келип берде бакыттын бутун кантип тушасын. Улуң элгең айталы бүгүн улуу сөз сөздөн тартып учасың. Хандан акындың акын шыктасын, шыктаса эгер акынды асыл сөз кантип чыкпасын. Нартуу кептен кеп коскоп улуу муунду шыктасын. Оң асыл болгондон кийин, акын болгондон кийин ар дайым асылды кагыктасын. Анан эки эгис бири келип мол ирмейген бакытты кантип муштасын. Эгистер менен жарышат мага окшош эр мыктакын. О бакыт ырдап жатканда бул ар кандай сөздүң айтат деп эң ар бир элим чыкпасын. Биз эсенек ооз тай болсок бул бакыт акын быштакын. Эгистен эчен акын чыккан эмес дейт, көрдүм эгис устасын. Оң акындың акын ар дайым акынсың деп куттасын. Жаратканың жалгап өнөр менен эки дүйнө жуптасын. Ой элгең ырдар дайым, элге таң тамаша курабыз. Анткенин ата бабадан калган бул акындык деген мурабыз. Элден алып кайрадан элге ырдан сунабыз. Оң акын болгондон кийин минтип алым сабак курабыз. Эрмеги болуп элимдин көңүлүн ачалы деп турабыз. Өнөр дегениң кымбат, өлбөйт өчпөйт урагыз. Элимен ой кылып бермекте минтип эфирге чыгып турабыз. Көп сөздүң эсен эшиттим, аң эмнеге бүгүн кечиктиң? Ал рас көп сөздү бакыт эшиттиң, бирок көп эле жерден кечиктим. Ой бул жаңы эле кыстуу болгондо кечиккени себеби бул боосун байлап калыптыр бешиктин. Байласаң анда боосун бешиктин, сен бай бичелерден таң өтүпсүң. Ой бул эко дозум деп сапарга чыгып мен кыйла ишенип далай дайраны кечипмин. Ой эң теңдеп келип бакытым, эгизимди неге көкүттүң? Эгиске болушуп жатпайбы? Актаң эсенден ичкең, акыбалың кешиктин. Ой бакыт иттей жаман катылды, ичинден окшойт өкүттүн. Жыр жаңгап бизге тийишип, жыттаба жытын өтүктүн. Чыган кептер чыксын деп, чырдабай бүгүн көкүттүм. Экообузга тийишип, ох чиркин деп жүрбөгүн ооруганын сезип көчүктүн. Ой чоткий сөздүң айтам деп чорный темага өтүпсүң. Бир чүмчүп эсен койгонго эмнегең анча көкүттүң? Ой анткени тамаша деген бул өзү, бул таалайлуу жандын мүнөзү.
Canatan beri bir zırdan aytılsın sözdün cüyösü. Oy bolsa da ömür müdösü, bol bolsun vakıttın günösü. Beşikti bölüp çürüttür, bolsadan ayal giyösü. Oy Hırların ağızsa vakıtım ırcanda maymun özü. Oy sen özüngdü solutpay özüngdü özüң süyöçü. Gelinçeki töröve ımır kaydı, törögön sыңar bir özü. O katkırat ko vakıtım timele kavul bolgondoy tülösü. Emi kantse dağı vakıtım katı akın kobul özü. Ön akınдар kaŋardayım, uşul akındık bolot tülösüңe. Bирок сактаныр даш керек да. Жаңылсаң ошол тозокко, жакшы жүрсөң алып барат ошол тил өзү. Düşünbey kaldım bul sözüңdü kagazga жазып бербесең. Менин айткан сөзүмдү ар дайым окуп бегдесең. Oy sen süylöyle düşündür, ırdaganda terdesең. Çetpey ele koygomustu, çeçendikten cengbeseң. Oy men amanatım ötsünçü senin alkımından çelbesem. Amanım buka olup başladı, oldurluğumun eri desem. Oy alıras men da bu kamın, alışa getsen utamın. Attay ver aman attay ver çeçilgen çeng tuşamın. Oy men tuşamga gelbes tulparmın, antkeni kanatımdı kağı uçamın. Amanım bolsoň alkınat esenendege süylöbet men oşoga kusamın. O men süylösöm eleň darole, toptu jarıp busamın. Hey koňur aytışkanга gelipsiň, tartışkanga doy gelipsiň. Esem menen bakıttın sen görüçü bolup körüpsün. Oy komgo komus götürüp komus kılın teripsiň. Toylarga barıp toylap dalayın ırdap beripsiň. Sen dagı toyga çıkpay dalay gün, tolu içke şişiň zeriktiň. Emdegenge senin jılbay jatattayım, bирок amanım özüň telipsiň. Oy sen bugün aman üçün emes bir yerige, ayım istegende islerge esen üçün gelipsiň. Esendi bette vurtasam kaptaldan aman tepsiň. Oy bezelengen vakıtım bet tottogon eliksin. Egisterdi kaptayın eko birde geçsin. Hey, egisterdi kaptasan enke işte tozoksun, egisterdi koldoson andan egen bergen beyişsin. Tulpar dep dürsem ben seni çoğurtay arttan gelipsin. Oy lan Bide. geçkele katlı esenge al esendi gayra geyittin. Esenge bette vurdasam boluşup senden yeripsin. Ölüp dal urdaysın, oy sağa ömün tartayın beyittin. Dudukta eleň olturat emni için mında geniştim. Sen nakız buttan sıldıvay darı gelgin çelişkin. Bu baktın albaycay arjaka varıp ceviçkin.
Ой 30га жашың чыкканча ок тартып тамак жейиштиң. Егістеп қойсаң еліріп аманымды кейттің. Ой эмтеңдеп эко бакылдайт, энесиндей ичеп ичтиң. Аны эсен эле эсендеп калыпсың, эсен эмчегим бакытка эмишсиң. Ой бакытым берде бакытым, дайрасың көлсүң деңизсиң. Ай төрі баш құйқашқа бұрайын, жақшырдан сынайын. Егістер қаптап олтырсаң, таң атқанша чыдайын. Ой ушунча сөздү оозуна кантип салдың кудайым. Бұлар қандай төгөттемес екен тарттың убайын. О бакытым бердең ырдаса, бастырып арттан улайын. Алтайра болсо бул вакыт, өзөндүн оозун бурайын. Ал деңіз болсоң егістер, мен сол бөгүндө куяйын. Ой айткан ар бир сөзүңдүң асыл деп мен да туяйын. Ай бакытымды бул жерден акын деп мен да туяйын. Ырыс кыргыз элимиң андан ырмын арасын курайын. Ечен сөстөн кеп коскоп, мен колдоп коштоп турайын. Акындар чыгып алдыга, алпейим сөздөн салды да. Кадалып турган нефирге канчел кумардан канды да. Оң акындардын ырлары мүрөк суудай тамды да. Элим менен кол булгалап коштошолу, эфирден элим жакшы калдыла.